Эми бул маселе боюнча эми мындай анда. Мен жана менин Жапаровдор дегеле бардык чиновниктер өзүбүздүн жеке чөнтөгүбүздү мамлекеттин чөнтөгү менен алмаштырбайбыз. Алмаштырган эмеспиз, эми мындан ары да алмаштырбайбыз. Бул боюнча мен кепилдик бере аламын. Ар бир чиновник айтам мен, айыл өкмөттөн баштап премьер-министрге чейин. Адылбек эле ишти коюп атканда, Акылбек Сөмбеков ишти коюп атканда ошентип айткан. Казынага тиймей жок. Казына бул ыйык. Тийбегиле, бул элдин акчасы. Бизнес кылгыла, башка жактан тапкыла, бирок тийбегиле деп. Анан кийин ошондон бери карай эле баягы кимде ким казынага кол салса, аларды биз аеосуз камап келатабыз, кустуруп келатабыз, көрүп атасыңар, көрүп атасыңарбы? Албетте. Коррупцияга каршы күрөш жөнүндө бардык. Эч качан мындай мамлекеттин эмесине, баягы казынасына же болбосо мамлекетке түшчү акчага эч кимдинге жол бербейбиз урдаганга. Анан эми бул жигиттин айтканын мен деле уктум, көрдүм. Муну мен кабыл алгам башында. Айтты. Маган алып келишти. Жүргөм деп. Кабыл алгам, кабыл алып, анан кийин мындай карасам, эмне сунуш менен келдиң десем, эми жомок, айыл чарбасын жомок кылып ийем деди. 2-3 жылдын ичинде жомок айландырам айыл чарбасын деп. Европейстерим бар, анан голландец, анан итальянец, немистер менен деди. Анан кабыл алдым дагы, анан кийин Бакыт Төрөбаев менен чакырдым да, экөөнү көздөштүрүп койдум. Бакыт ал убакта Бакыт Төрөбаев эле министр, айыл чарба министри. Бакыт, могу жомок кылам деп атат, давай сен ушуну менен иштешип көрчү. Деп эми келген инвестормун деп келгендин бардыгын кабыл алам мен. Кимиси болбосун. Мейли Кытай, орусу, түркү, ким болбосун. Анан тиешелүү адамдарга жиберем. Карагыла могуну, иштешкиле, болсо салгыла депчи. Анан ошентип Бакыт Төрөбаев менен жолуктурамбы? Бакыт Төрөбаев экөө Италияга учуп барыптыр, Германияга учуп барыптыр, анан келди. Европаны бүт кыдырып келди дагы, анан Бакыт мырза сразу эле айтты. Шеф, бул чота аферис оңдонгөндөй, мунуку жомоктой болуп атат, фантастика өзүнчө эле деп. Анан мен эчтекен нерим жок, болуп турганда деп койдум, ишке ашпаса деп. Эми ал жерден бирөө обязательство алып атпаса, бизди милдеттендирип атпаса, кабыл алдым, көздөштүрдүм, кетти.